Жалабатта көкбөрү боюнча республикалык чемпионаттын расмий ачылышы болду. Мелдеште өлкөнүн 7 дубанынан келген 35 команда атсалышат. Көкбөрү оюну милициянын генерал-лейтенанты Молдомуса Кангантиевдин жаркын элесине жана 9 май жеңиш күнүнө карата өткөрүлүүдө. Молдомуса Ташполотовичтин элесине арналган турнирди ачык деп жарыялайм. Ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчуек Ташиев баштаган жетекчилер, Молдомуса Кангантиевдин агасы Камбаралы Кангантиев жана көкбөрү оюнунун сүйүүчүлөр катышты. Мусакени баарыбыз жакшы билебиз. Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин тарыхындагы, Кыргыз милициясынын тарыхында өлбөс өчпөс өз ишин, өзүнүн атыны жазып кеткен агаларыбыздар. Мына ушул кишини багыттап, сыйлап келгениңиздерге биздин урматтуу ошол көкбөрүчүлөр ассоциациясына, ошол жетекчилерине, көкбөрүчүлөрдүн өздөрүнө баарыңыздарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кангантиевтердин үй бүлөсү силерге ыраазычылык билдиребиз. Молдомуса Ташполотович менен чоң иштешип, жакындан билген киши катары айтам. Бул кишинин элге ошонун ичинде эле көкбөрүгө кошкон салымы ат көтөргүс, тарыхта алтын тамгалар менен из калтырган биздин агаларыбыз. Кийинки жылдан баштап ошо Кудай буйруса ушул турнирге календарный планга киргизип туруп, жылына бир жолу ошо Молдомуса Ташполотовичтин элесине арналган бир турнир өтүшүнө татыктуу деп эсептейм, туугандар. Камчуек Ташиев Жалабат облустук ички иштер башкармалыгына автоунаа, ал эми байгеге 1 миллион сом тапшырды. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өздүк курамынын атынан Жалабат облустук УГДга Молдомуса экен атынан деп туруп, бир жаңы машинени тапшырып коебуз, уруксат этиңиздер. Силердин бүгүнкү өткөрүп жаткан чоң оюнга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин личный составын өзүнөн 1 миллион сом фондуңарга бүгүн бердик силерге. Ишиңер ийгилик болсун, тез жолдо болгула, ар дайым Кыргыздын туусун көтөрүп, башка элден, башка журттар силерди көрүп туруп, Кыргызга жерин эмес, элин эмес, Кыргызга көз артуудан коркуп туруш керек. Рахмат силерге жигиттер. Көкбөрү оюну эрежеге ылайык 20 мүнөттөн 3 тайм болот. Расмий ачылыштан кийин жогорку лигадагы достук жаштык командалары беттешти. Оюн кызуу жүрүп, күйөрмандардын сүрөөндөрү менен уланды. Ойнотуп аткан 7-чи катар саны Русланов Султанчик. Брамус менен басып алып, кон такымга басып алып ойнотуп атат. Чыгалы чыкпайбы? Эми Султан эңгейде достук команданын жекеме-жеке көкбөрүчүсү көтөрдү. Басты шыкады. Эми ушу оюнчулардагы 5-5-тагы ойуну көп. Бул Кыргыз элинин эле улуттук оюн экен, дүйнөгө таанылып барган сайын командалар көбөйүп атат. Бизде эми Жалалатта биринчи болуп атат. Мен ушу Сузактан ушул жерден ушу биздин балдарды ойнойт элем, жаштыкка балет этебиз деп келип турабыз иншалла. Мелдеш 2 майда башталган, эми 9 майга чейин уланат. Эске салсак, генерал-лейтенант Молдомуса Кангантиев көзү тирүү кезинде улуттук көкбөрү федерациясын жетектеп турган. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.